болмаса место кылгыла условия түзгүлө. Ушунча адам бассын. Ош көчеге асылат. Мына базарный көчеге асылат. Карасу көчөнү эле тротуарлар жок. Мен уруксат берген жерде иштеп атсак эле, бир күнү карап турсаң эле Абдуллаевдин менчиги болуп чыгып калат. Эми мыйзам алдында ошо Жашар Азимов дагы ушул Абдуллаев да ушул жерлерди бүт мыйзам алдында аныктап текшерип туруп, ким жоопкерчилик болсо ошол түрмөгө тыгылсын. Өмүр бою ошол түрмөгө. Азыр көргөзөм мына ошо мыйзамсыз курган бүт мал зданиялар мына. Кезинде мыйзамсыз жол менен уюштурулган Мадина базары УКМК тарабынан мамлекетке кайтарылды. Акбуранын жээгинде жайгашкан базар 20 жыл Хикмат Абдуллаевдин ээлигинде болуп турду. Анын айланасындагы ызы-чуу көп жылдан бери токтобой соодагерлердин нараазычылыгын жаратып турган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Ош шаардык мэриясы УКМК менен биргеликте мыйзамсыз ээленген базарды муниципалдык менчигине алып жатат. Ошентип 1358 квадрат метрди түзгөн 122 миллион 200 миң сомго баланган мүлк мамлекеттин менчигине Мына көчөсү 9А, Б, В, Г, Д деген объектилерди өзүнчө код коюп, өзүнчө биринчи бул аренда калат. Арендадан кийин ал мыйзамсыз өзүнүн соттун чечимдеринин негизинде ошо территорияларын чоңойтуп, өзүнүн менчигине алып, андан кийин биз биринчи тарапта биринчи келишимдерди жокко чыгарсак, кийин аны дарения менен башка туугандардын аттарына, балдарына өткөрүп туруп, ушундай убакыттарга чейин чозуп келди. Бүгүнкү күндө 2023 жылдан баштап 24 жылдары биз ушул базарларды кайтаруу боюнча ушул президенттин тапшырмасынын негизинде улуттук коопсуздук комитетинин биргеликте ушул жерлерди кайтаруу боюнча иш алып баратабыз. Бүгүнкү күндө ушул Абдуллаев Хикматка тиешелүү болгон жеке менчигинде катталып турган объектилердин бүгүнкү күндө кайтаруу иштери жүрдү. Толук түрдө бүгүнкү күндө биринчи станциялардын толук түрдө бүгүнкү күндө жеңдик. Биз тарапка чечилди. Базарды кайтарып алуу менен соодагерлер менен мыйзамдуу келишимдер түзүлүп, ижара акылары арзандаган. Мурдагыдай башаламандыктар сүйлөшүүлөр негизинде жоюлуп жатканы маалымдалат. Адамдарын тургузуп жүрген, ошодон келип ызычуулар чыккан. Бирөөнүн местасын чоңойтуп берип койгон, бирөөсүнүн местасын кичинейтип берип койгон. Ошол тараптардан ызычуу чыгат болчу. Анан любой эле малда келип өзүнүн тарифтерин коюп, бизде баягы мына жакшы УКМК тарабынан мэрияга өткөрүп берди, мэрия базарга өткөрүп берди бул жерлердичи азыр. Канча угрозалар болушту, канча кысымдар болду, канчалык деңгээлде бизди меңсинбегендер болушту. Ошого карабай Кудайдан айтканыбыз бар экен, Кудайга Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул Кудайга жетип бүгүнкү күндө мамлекет кайтып турат. Эми жакшы болду, азыр мамлекетке өтүп ушу биздин ушу бийликти колдойбуз. Бийлик колдоп аткан эмелер жакшы да, элди ойлоп алар дагы ушу жакшы нерсе эметип атат да. Тасмада көргөнүңүздөрдөй Акбуранын эки тарабы жеке колго өтүп, мыйзамсыз 3 көпүрө курулган. Бул жайдагы суу коргоо зоналары, тротуарлар дагы анын карамагына кирип кеткен. Мындан Ош көчөсүнүн жашоочуларынын да тынчтыгы бузулган эле. Алардын катарында Жамалдин Мирзамурадов 16 жыл Хикмат Абдуллаев менен соттошкон. Жердин тарыхын билген айткан тургун жер тилкелердин мамлекетке алынганына кубанып турат. Жок дегенде жилине 3-4 жол соттошобуз да. Ал мени үйүмдөн Ош көчөгө жол кылам деп бир нече жолу аракат кылды. Акчадагы нече жолу предлагат кылды, башка жайлардан предлагат кылды. Мен бул адамдын мыйзамсыз экендигин билет элем да. Муну өзүгө дагы бир нече жолу айткам. Ака, сиз мамлекеттик жерин өзүңүздүн атыңызга каттатып алдыңыз. Бул мындай болбойт. Баары бир күн чындык ойгонот. Мана Аллага шүкүр дейбиз. Эмнеге бүгүнкү күндө мана мамлекетке кайтарылды да. Биз мындан өтө курсанбыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мыйзамсыз менчиктештирилген объектилерди мамлекетке кайтаруу иштеринин натыйжасында Кара суу базарынын баасы 1 миллиард 650 миң сомго баланган 3 гектар 76 сотук жерди мамлекетке кайтарды. Мындан сырткары 2 гектардан ашык жерди өткөрүү боюнча сот процесси жүрүп жатат. Базар жетекчилиги Кара суу базары толугу менен мамлекетке өткөнүн, учурда мурдагы калыбына келтирүү иши жүрүп жатканын билдирет. Маалыматка ылайык 1984 жылы түптөлгөн базарга ошол кезде 12 гектар жер бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күнгө келип 3,5 гана гектары калган болчу. Азыркы күндө толугу менен 12 гектар жер соттун чечими менен өттү десек болот. Буюрса бир 25 күндө кошоп калганга уже даярбыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биз келгенде бир 3,5 гектар эле жер бар экен эле мамлекеттикке. Андан соң биз келип 22 жылы 5,22 гектар жер алганбыз. Азыр 12 гектар уже
толугу менен мамлекетке кайтарылды. Муну менен жалпы 165 ишкердин жеке менчигинде турган жерлер мамлекеттин менчигине алынды. Алардын 50% өз калоосу менен өткөрүп беришкен. Учурда ижара акылары 50% арзандап, соодагерлерге тийиштүү шарттар жаратылууда. Тарабынан арендалар түшүп атат. Экинчи тарабынан жердин акылары мына чыкканда мамлекет тарабынан алынгандан бери 50%га түштү десек болот. Мисалга мурун 6 миңден 7 миңден жердин налогун төлөсөк, азыр Кудайга шүгүр 3 миң, 3 миң 200, 3 миң 300, где-то 3 миңден тегерегинде төлөп атат. Бул үчүн эл үчүн жакшы да. Акыркы мезгилде УКМК тарабынан мурда жеке колдорго мыйзамсыз өтүп кеткен базарлар четинен мамлекетке кайтарылууда. Алардын катарында Өзгөн районундагы дээрлик жарым миллиард сомду чапчыган 5 гектар аянтты ээлеген Улуу Жибек жолу Дүң базары бүгүнкү күндө мамлекеттин эсебине толугу менен өттү. Кезинде мамлекеттик базар куруу максатында бөлүнгөн Прогресс айылындагы 14 гектар жер тилкен 20 жыл жеке менчик ээлеринин колунда болду. Базар болсо Бишкектеги Дордойдун филиалы катары пайдаланылып турган. Биздин президентибиз Садыр Жапаров баш болгон, Камчыбек Кылдышаевич баш болгон ушулардын саясаты менен иш жакшы жолго түшүп атат негизичи. Ошолордун саясаты менен бүгүнкү күндө УКМКдагы прокуратурада бизге аябай жакшы жардам беришти. Өздөрүнүн болгон күчтөрүн жумшашты, күнү түнү биз менен кошо жүрүп иштешти. Бүт документтердин баардыгын тактап, мыйзамдуулугун аныктап, ошол адилеттүүлүк менен бийликтин адилеттүүлүк менен иштегенин натыйжасында бүгүн ушул нерсеге жетип атабыз. Буга чейин Дүң базарга бир эле адам ээлик кылып, өз билемдик менен иш жүргүзүлгөн. Ижарачылар келишими жок эле талап кылынган сумманы төлөп келишкенин айтышат. Мамлекетке өткөндөн бери контейнер ээлери менен келишимдер түзүлүп, төлөмдөр банк аркылуу аткарылууда. Мамлекетке өткөнүнө байланыштуу аябай жакшы болду. Биз чек менен 700дөн чегерди жер акыбызды. Мамлекеттик мына РСК банкка төгүп атабыз. И квитанцияларыбызды алып келип, законный түрдө мына директорге, администрацияга неме кылып, өткөрүп, бүт документальный болуп атат бардык. Буга чейин талаштарды аябай көп болду. Бул акча маселесинде болду. Азыркы өкмөтүбүздүн мыйзамдарына таянып, биздин жетекчилер азыр жакшына кылып, бардыгын банкка төгөбүз, төккөн акчаларыбыз, арендаларыбызды төгүп, ай сайып иштетип атабыз. Азыр бул жердин шарты өтө жакшы. Пожарный ход дейбизби? Мына пожарный ходдор ачык, бемарал кирсе болот. Өкмөткө өткөнү биз үчүн жакшы болуп атат. Баягы эле арендаларды арзандатып болгон ушу эл үчүн эле 700дөн коюп берди. Анан чындыгында жакшы соода болуп кетсе, Кудай кааласа жакшы. Биз да ошо күндөрдү күтүп атабыз. Биздин келген мына директор, администратор балдарыбыз баары жакшы иштеп атат, ишти алдыга жылдырып атышат. Маалымат кылайык, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош облусу боюнча 2024-жылы башынан бери 50 гектар жер тилкелерин мамлекеттин балансына өткөрүлүп, жалпы суммасы 3 миллиард 500 миллионду түздү. Атайын кызмат жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында Ош облусунун Жаңы Нокат айыл аймагында 41 гектар жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарды. Жер 2000-2014-жылдары айрым кызмат адамдары тарабынан трансформациялоо иштери жүргүзүлбөстөн туруп, жергиликтүү калкка жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз берилген. Натыйжада мамлекетке келтирилген материалдык чыгым 452 миллион сомду түзгөн. Мыйзамсыз берилип кеткен 41 га жердин ичинен жарандар үй куруп, турак жай куруп жашап калганга үлгүрүшкөн. Андан сырткары ошол там салууга фундамент куюп койгон жерлер болгон. Жалпысынан биз турган жерде жаш бөлүмүнөн 87 ушундай объект бар. 18,4 га жердин ичинен 87 объекти бүгүнкү күндө ошол президентибиздин жарлыгынын негизинде жер мунапасына бергенбиз, документтештирип берүүгө, мыйзамдаштырып берүүгө. Калган бош жерлери ошол айыл өкмөттүн айыл чарба багытында жер балансасына алынды. Ыйгарым органдар тарабынан иш аракеттер жүргүзүлүп жатпайбы? Ошонун алкагында азыркы учурда мамлекетке кайтарылып алынып жаткан учуру, өзүңүз билесиз, азыр шаарда жер тартыштыгы өтө көйгөй жаратып келатат. Получается жестковато, но в целом для страны это очень правильный и положительный момент. Поэтому я рад, что вот нашлось такое решение. Конечно, я подписал добровольно. Мындайча айтканда өзүбүздүн ыктыярыбыз менен өткөрүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө бул жерге азыр облус администрация менен параллельно бир мектеп, колледж, бир садиктер түшөт дегендей пландарды айтышып атат. Май айынан баштап уже мамлекетке добровольный передача менен мамлекетке өткөрүп бердик.
Дал ушул 1 гектар аянтты ээлеген жер мурда жеке тараптардын колдорунда болчу. Ким Александр 34 жылдан кийин өз калоосу менен Жалал Абад шаарынын так ортосунда жайгашкан жер тилкесин мамлекетке өткөрүп берди. Ушул тапта бул жайга жарандар үчүн ипотекалык үй курулууда. И вот это увидел и Муну президент Жапаров менен Ташиев да көрүштү. Башка чечим жок. Ооба, бир аз каталыраак, бирок жалпысынан бул өлкө үчүн абдан оң учур. Ошондуктан албетте ушундай чечим табылганына кубанычтамын. Мен өз ыктыярым менен кол койдум. Анткени алар мага компенсация төлөп берүүгө убада беришкен. Чынын айтсам, жан дүйнөмдө бактылуумун. Абдан бат курушту. Дээрлик жарым жылда. Мындай ылдамдык Орусияда да жок. Мен Орусияда көп болдум. А бул жерде 1,5-2 ай гана өттү. Учурда котловандар казылып, туташтыруу иштери аткарылган. Мисалы, мен бул жерде адамдар болооруна абдан кубанып турам. Ошондуктан мамлекет туура багытта баратат деп айта алам. в правильном направлении. Бийлик мамлекеттин балансына алынган жерлерди максаттуу пайдаланууну көздөйт. Анын ордуна Жалал Абадта четинен арзан турак жайлардын курулушу жүрүп жатат. Жалал Абад шаардык мэриясы бүгүнкү күндө УКМК тарабынан аныкталган жер тилкелердин 7 гектарын муниципалдык менчикке алуу ишин аяктады. Калган 10 гектарга жакын жер өткөрүү процессинде турган айтылат. Ал жайларга шаар тургундарынын жашоосуна шарт түзүү максатында бир нече социалдык объектилерди салуу пландалган. Ошол эле ушу кээ бир соц объекттерди куруудабы, же үй куруудабы, же ушул өндүрүштүк багытта инвесторлорго жер табуудабы өтө жер көйгөйү Жалал Абад шаарыбызда өтө көйгөйлүү маселе болуп калды. Ушул өткөрүлүп алган жерлер менен ошо бир катар маселелер, шаарыбыздын маселелери чечилет деген ойдобуз. Мына көрүп турасыз өзүңүзгө, мына арзан турак жай менен камсыз кылуу боюнча мына артыңызда үй түшүп атат бул жерге. Башка өткөрүлүп алган объектилер болсо, соц объектилерди куруу, эми ар кандай ушу жалпы элге керектүү объектилерди куруу боюнча пландалууда. Ошондой эле Жалал Абад шаарында жайгашкан IT базары сүйлөшүүлөрдүн негизинде мамлекетке алынды. Жеке ишкер 3 гектар 68 сотық жерин өз ыктыяры менен өткөрүп берүүдө. Базарды дээрлик 30 жылдан ашык иштеткен акционерлер мамлекеттин саясатын колдоп ушундай кадамга барышкан. Мында 190дон ашык ишкер соодасын жүргүзүп келген. Эми аларга өздөрүнүн калоосу менен башка жактан жер каралды. Көчүрүп чыгып кеткиле дедилер. Бизге жай таярдап бербесеңиздер, бул жерде ишкерлер кыйналып калат дедилер. Мына муниципалдык базарга, бул жерде строй маркеттен базар бар, анын аркасында бош здание бар экен. Ал жерге могул жердеги айына 1 миллион сом пайда берип аткан, аренда берип аткан мебель базарыбызды дагы мамлекетке бир жолу подарка кылып өткөрүп берип атабыз мына. Мамлекетке чагым кошсоңуздар, шундай кылып кошуңуздар. Мамлекетибиз өнүксүн. Биз президентибиздин анын мындайча айтканда жан жөөкөрлөрүнүн саясатын колдойбуз. Мындан сырткары УКМК тарабынан Жалал Абад шаарындагы баасы 412 миллион 111 миң сомду түзгөн Шабдалы Зар соода базар комплекси мамлекеттин менчигине кайтарылды. Жер тилке кезинде Батыровка мыйзамсыз сатылып, 2009-жылы жалган бүтүм аркылуу Кыргыз Республикасынын жарандары менен сатып алуу сатуу келишимин түзгөн. Аталган аймак бир нече жылдар бою соода базары катары колдонулган. Ушул күндө базардын 8000 квадрат метр жер тилкесине ээлик кылган жеке ишкер өз ыктыяры менен базарды мамлекеттин менчигине өткөрүп берди. 2009-жылдан бери ушу 2024-жылы апрелге чейин биз иштетип келгенбиз. Май айынан баштап уже мамлекетке добровольный передача менен мамлекетке өткөрүп бердик. Бияка өзүбүз мамлекетке өзүбүз салымыбызды кошуп, мамлекеттин саясатын колдоп, ошонун негизинде мамлекетке өзүбүздүн каалообуз менен өткөзүп бердик. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурда жеке менчикке мыйзамсыз берилип кеткен жерлерди мамлекетке кайтарып алуу ишин улантууда. Анын жыйынтыгында Жалал Абадта бир нече жерлер мамлекетке алынып, жер тилкелерге ипотекалык үйлөр түшүп жатканы маалым. Муну менен жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу максатталган. Учурда Жалал Абад Сузакта жалпысынан 10 турак жай комплекси түшүп жатат. Анын жыйынтыгында 6600 батир болот. Сузак районунда 3 жерде ушул ипотекалык үйлөр салынып атат. Биринчи үй ушул Винсовхоз деп коебуз, Багыш айыл өкмөтүндө 2 гектар 69 сотик жерге 950 квартира түшүп атат. Экинчи биз бул жерге турган жер Асман 5 деп аталат. Бул жер 1 гектар 70 сотик жер.
Бул жерден дагы 1 километрден кийин дагы экинчиси бар 1 гектар 80 сот. Булар баягы мамлекеттик биздин Кыргыз Республикасы мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тарабынан баягы мыйзамсыз өтүп кеткен жеке менчик жерлерди кайтаруу боюнча ушул жерлерди кайтарып алынып, бүгүнкү күндө мамлекеттин карамагына өтүп, ушул жерибиз муниципалдык менчикке өттү бүгүнкү күндө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2024 башынан бери мыйзамсыз менчиктештирилген объектилерди мамлекетке кайтаруу иштери натыйжасында Жалал Абад шаарынын жана Сузак айылынын аймагындагы 22 гектар аянттагы жер тилкесин мамлекеттин балансына өткөрдү. Жалпы наркы 4 миллиард 170 миллион 432 миң 633 сом деп бааланган. Атайын кызмат мыйзамсыз түрдө жеке менчикке чыгарылган шаарлардын жана райондордун инфраструктуралык объекттердин мамлекеттин менчигине кайтаруу боюнча жүргүзүп жаткан иш-чараларын улантат. Жогорудагы фактылар биз тизмеге кошкондордун бир чети гана. Бул жаатта өлкөнүн бардык аймактарында алгылыктуу иштер жүрүп жатканы белгилүү. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.